Sokuluk rayонунун Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясы кыргыз тили мугалими Иманбекова Мерим Иманбековна. 4 класс кыргыз тили сабагы. Сабактын бүгүнкү биздин темабыз жыл мезгилдери. Кана балдар, анда эмесе биз бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максаты жыл мезгилдери текстин угуп түшүнөбүз, жаңы сөздөр менен таанышып, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрүн айырмалай билебиз. Анда эмесе азыр балдар бардыгыбыз экранга көңүл бөлүп, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайбыз. Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар достор? Бүгүн жаздын жылуу күнү болуп турат. Укмуш демеле. Балдар, силер сүрөт тартканды жакшы көрөсүңөрбү? Бүгүн биздин жакшы көргөн жыл мезгилдерин тарталы дегенбиз. Аны паркта тартабыз. Кана балдар, азыр биз Актан менен Акылайдын сүйлөшүүсү эмне жөнүндө болгонун түшүндүкпү? Туура, азаматсыңар. Актан менен Акылай жыл мезгилдери жөнүндө сүйлөштү. Анда биздин бүгүнкү темабыз жыл мезгилдери жөнүндө болот экен. Бүгүнкү биздин темага байланыштуу жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Айлана чөйрө, айлана чөйрө. Бузулат, бузулат. Жанданат, жанданат. Кайнайт, кайнайт. Керемет, керемет. Табият, табият. Тайгак, тайгак. Бардыгыбыз китептеги жыл мезгилдери текстине көңүл бурабыз, аларды угуп түшүнүүгө аракет кылабыз. Жылдын ар бир мезгили өзүнчө кооз. Жаз келгенде табият жанданат. Жер көгөрөт, жемиш бактары гүлдөйт. Келгин куштар учуп келишет. Талаа жумуштары башталат. Жер айдалып, эгин жашылчалар эгилет. Жайында күн аябай ысык болот. Талаада эмгек кайнайт. Эрте бышкан жашылчалар, жемиштер жыйнала баштайт. Шаардыктардын көпчүлүгү эс алууга чыгышат. Күз береке. Жашылча жемиштердин баары бышат. Айлана чөйрө түркүн түскө боелот. Андан кийин кыш келет. Күн бузулуп, кар жаайт. Суу тоңот. Жер тайгак болот. Ошентип, жылдын ар бир мезгилинин өзүнүн керемети бар. Кана балдар, текст боюнча суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Бир жылда канча мезгил бар? Бир жылда канча мезгил бар? Азаматсыңар, бир жылда 4 мезгил бар. Алар бири-биринен эмне менен айырмаланат? Алар бири-биринен эмне менен айырмаланат? Туура балдар. Алар бири-биринен аба ырайы менен айырмаланат. Силерге кайсы мезгил жагат? Азаматсыңар, кыш мезгили, жай мезгили жагат. Туура,
Андан кийинки сүрөттөргө көңүл бурабыз. Бардыгыбыз сүрөттөрдү карап, кайсы жыл мезгилдери экенин тапканга аракеттенебиз. Кана сүрөттөн кайсы мезгилди көрүп турабыз? Туура, жай мезгили, балдардын ойноп жаткан мезгили экен. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Туура, азаматсыңар, күз мезгили. Андан кийинки мезгилге көңүл бурабыз. Туура, бул жаз мезгили. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Азаматсыңар балдар, бул кыш мезгили. Сүйлөмдөрдү, боштуктарды керектүү сөздөрдү пайдаланып толтурууга аракет кылабыз. Ана биринчи сүйлөмдү толтурууга аракет кылабыз. Суунун жээгинде сууктанып отурдум. Кана балдар, кайсы сөздү пайдаланабыз? Туура, суунун жээгинде табиятка сууктанып отурдум. Андан кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Суу ичип, гүлдөрүм. Туура, суу ичип, гүлдөрүм жанданып калды. Жумуштун учуру дейт. Бул сүйлөмдү кантип толуктайбыз? Азаматсыңар, жумуштун кычап турган учуру. Муздаткычка койбосоң, сүт тез эле. Азаматсыңар, муздаткычка койбосоң, сүт тез эле бузулар. Кар жай, абанын температурасы 10 градуска чейин түшөт. Жолдор кандай болот балдар, жолдор? Туура, жолдор тайгак болот. Анда эмесе акыркы сүйлөмгө көңүл бурабыз. Карасаң, тим эле жомоктоудай. Кана балдар, аракет кылабыз. Туура, азаматсыңар, айлана чөйрөнү карасаң, тим эле жомоктоудай. Азыр бардыгыбыз экранга көңүл бөлүп, тест менен иштөөгө аракет кылабыз. Бир жылда канча мезгил бар? А варианты 4, Б варианты 3, В 1, Г 2. Кана? Туура, А варианты бир жылда 4 мезгил бар. Кыш мезгилине байланыштуу сөздөрдү тапкыла. Күн ысык, бактар гүлдөйт, суу тоңот, жер тайгак болот. Кана кайсы варианты кыш мезгилинде байланыштуу сөздөр бар? Туура балдар. В вариантында суу тоңот, жер тайгак болот. Азаматсыңар, андан кийинки тестке көңүл бурабыз. Айлана чөйрөдө табият жандана баштайт. Бул кайсы мезгил? А жаз, Б жай, В күз, Г кыш. Кана кайсы жыл мезгилинде табият жандана баштайт? Азаматсыңар балдар, бул жерде А варианты жаз келгенде табият жандана баштайт. Анда эмесе акыркы суроого көңүл бурабыз. Кайсы мезгилде калың кийинебиз? Кайсы мезгилде калың кийинебиз? А варианты жаз, Б күз, В кыш, Г жай мезгилинде. Кана балдар, аракет кылабыз. Азаматсыңар, В варианты кыш. Кыш мезгилинде биз калың кийинебиз. Балдар, биз бүгүнкү сабакта жыл мезгилдери жөнүндө кеңири маалымат алдык. Темага байланыштуу жаңы сөздөр менен тааныштык. Үйгө тапшырма
Китептин 154 бетинде 6 көнүгүү Сооронбай Жусуевдин Күн менен Торгойырын көркөм окуу. Азыр буларды көркөм окуп берем. Угасыңар, андан соң силер дагы үйдөн ошондой кылып көркөм окуп келүүгө аракеттенесиңер. Тоонун таңы атканда, торгой чыгат асманга. Күн асмандап нур төгөт, торгой жерге ыр төгөт. Нурдан гүлдөр албырат, нурдан жыргайт жалбырак. Ыр көңүлдү сергитет, ыр көңүлдү эргитет. Ыр менен гүл болбосо, нур менен күн болбосо, кантип көңүл шат болмок, кантип жерде жаз болмок. Демек, балдар, ушул ырды үйдөн көркөм окуп келүү. Саламатта калгыла.